Кутман күн барыбызга кут болсун, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиз көрүп жаткан Ала Той 24 каналынан ишилгеди программасы бул сааттагы ишин улантууда. Айтсак, быйыл президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялаган. Дал ушул санариптешүүдө салык кызматы кандай иштерди жасап жатат, салык төлөөнүн жол жоболору кандай? Мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Студиябыздын коногу мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз студиябызга. Рахмат. Мына биз жогоруда айткандай эле санариптешүүдө мына салык кызматы кандай иштерди алып барып жататына ушул тууралуу сүйлөшөлү, бирок алгач мына атайын даярдалган роликке бир аз көңүл буралы. Мамлекеттик салык кызматы Санарип Кыргызстан улуттук стратегиясынын алкагында санариптик технологиялар аркылуу бизнес менен өз ара аракеттешүүдөгү жаңы доорду ачууда. Санариптик ыңгайлуулуктун учуру келди. Смарт салым долбоору салык төлөөчүлөрдүн ыңгайлуулугу, ошондой эле убактысын үнөмдөө үчүн заманбап чечимдерди жайылтуу боюнча ишин баштайт. Биз бизнести өнүктүрүү үчүн бюрократияны жана адам факторун жокко чыгарган жаңы санарип шарттарды түзүп жатабыз. Смарт салым долбоору салык милдеттенмелерин аткаруу процессин жеңилдетет. Электрондук эсеп фактуралар бизнес ресурсун үнөмдөөгө шарт түзүп, ишкерлер үчүн тобокелдиктерди азайтат. Май куюучу жайларды башкаруунун автоматташтырылган системасы сатылуучу мунай заттардын сапатын жана ачык айкындуулугун камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Мунай заттардын сапаты экологиябызга түздөн түз таасирин тийгизет. Товарларды санариптик маркалоо, контрафакттык продукциялар менен күрөшүүгө жардам берип, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн экспорттук дараметин кеңейтет. Виртуалдык контролдук кассалык машиналар бизнес үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу чечим. Ошондой эле ар кандай ыкмалар менен төлөө жана өз кирешесин көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү. Жаңы технологиялар бул атаандаштыктын адилеттүү, ачык айкын жана таза шарттары. Бул Кыргызстандагы бизнестин инвестицияны өзүнө тартуусуна жардам берет. Смарт технологиялар бизнестин бекем болушуна жардам берет. Мамлекеттин бюджетине түшкөн ар бир сом мектептерди жана ооруканаларды жаңыртууга жана курууга, жарандардын жашоо шартын жакшыртууга жумшалат. Смарт салым сиздин кызыкчылыгыңызды коргоп, бардык жарандардын келечеги үчүн иштейт. Эркин мырза, мына жогоруда атайын даярдалган салым смарт ролигин көрдүк. Эми мына ушул санариптешүүдө салык кызматында кандай иш-аракеттер жүрүп жатат, ушуга да тотулуп кетсеңиз. Рахмат. Негизгиси акыркы жылдары мамлекеттик салык кызматы экономиканы санапташтырүүнүн ошол мамлекеттик программалардын алкагында салыктык жол жоболорду фискалдаштыруу азыр роликтерди да көрдүңүз. Атайын биз бренд да койдук. Бул смарт салым деп. Негизги ошол алкагында тийиштүү иш-чараларды ишке ашырып жатабыз. Негизгиси биз бул жаатында ушул жылдын 1-июлунан тартып ири долбоорлорду ишке киргиздик. Негизгиси бул ушул бизнеске, салык төлөөчүлөргө мындай жагымдуу шарттарды түзүү максатында ушул долбоорлор ишке киргизилип жатат. Ошондой эле киргизилет дагы башка долбоорлор бар. Мисалы үчүн айта кетейин, ошол 1-июлдан тартып кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар электрондук эсеп фактураны милдеттүү түрүндө колдонууга өтүштү. Мындан тышкары ошол эле май күйүүчү жайлар автоматташтырылган системаны колдонуу боюнча дагы атайын долбоор ишке киргизилди. Ошол күндөн тартып ошондой эле нефте трейдерлер дагы өзүнүн ошол экономикалык ишмердүүлүгүн алектенип жатып жана мунай заттарды ташып киргизүү, аларды колдонуу, ошондой эле сатуу жаатында атайын электрондук товардык коштома кагаздарды дагы ишке киргизилди. Негизгиси бул 3 долбоор ушул 1-июлдан тартып ишке киргизилгендер. Мисалы үчүн электрондук эсеп фактураларды алсак, азыркы убакта 9,5 миңден ашык ишкер ошол электрондук эсеп фактура менен колдонуп жатат. Алар тарабынан ушул 2,5 айдын ичинен 108 миллиард сомго 970 миң электрондук эсеп фактураны тариздешти. Мындай айтканда бул жерде салык төлөөчүлөргө, ишкерлерге атайын шарт түзүү максатында ушул система киргизилген. Анткени мурун ушул
эсеп фактураны жеткирүүчүлөргө, сатып алуучуларга жеткирүү үчүн алардын ишкерлердин убактылары кеткен. Ошондой эле акча каражаттары да кеткен. Анткени жеткириш үчүн Бишкекте отуруп же аймактарда отуруп башка аймактарга жеткириш үчүн ошондой эле курьердик кызматтар да керек болчу. Азыркы убакта ошо электрондук эсеп фактураны жазып тариздөө үчүн көп болсо 5 мүнөттүк убакыт кетет экен. Бул биздин ишкерлер менен да жолугуп ошондой эле тесттерди өткөрүп жүргөндө дагы ошолорду аныктадык. Ошол электрондук эсеп фактураларды тариздөө боюнча. Ал эми жана май куюучу жайларды автоматташтырган системаны киргизип жатканда биз ошол эң негизгиси биздин талабыбыз болуп, ошол май куюу жаатында контролду күчөтүү. Анткени өзүңүздөргө деле белгилүү болот, Кыргызстанга ташып кирип, тура эмес ташып кирип, контрафактыкта ушул май куюучу заттарды ташып кирип атканда ушундай фактыларда аныкталган салык кызматтарынан, башка мамлекеттик органдар тарабынан ошолорду жокко чыгаруу максатында ошондой эле ошол жаатында контролду күчөтүү ошол системалар киргизилди. Эң негизгиси биздин атайын ошо программдык продукттун талабы болуп, бул жерде бензинди эгер кардар келип сатып алам десе, ошондо кардардын колуна чек чыкмайынча бензин тиги колонкадан берилбейт деген биз талап койдук. Азыркы убакта ошондой талап. Ошондой эле бул жерде дагы 3 тараптуу контрол пайда болду. Бул биринчиси коомчулук тарабынан, экинчиси бул ошол май куюучу жайлардын ээлери тарабынан, үчүнчүсү болсо бул салык кызматы тарабынан. Эң негизгиси коомчулук дегенде атайын жана QR коду менен чек чыкканда ошол QR коддун негизинен жарандар билип алса болот. Бул ишкер салыгын өз убагында төлөп жатабы, толук кандуу төлөп жатабы деп. Жай ээлери тарабынан болсо бул мындай айтканда алардын ошо филиалдары болот эмеспи? Ошолордун эле филиалдары кандай иштеп жатат, кандай бензиндерди сатып жатат деп. Ал эми салык кызматынан контроль бул ар бир чекке чыккандын маалымат тийиштүү убакыттын ичинде эле салык кызматынын базасына келип түшөт автомат түрүндө. Ошондо салык кызматынын базасында тийиштүү анализдерди жана мониторингди кылууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Эң жакшы, эми мына ушул биз санариптешүү тууралуу сөз кылып жатабыз. Анан санариптешүүдө бир катар тармактар мына үйдөн чыкпастан эле уюлдук телефондун жардамы менен төлөп койсо болот деп дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Бул жаатта сиздерде кандай иштер жүрүп жатат? Азыркы убакта 180 миңден ашык салык төлөөчү ошол салыктык кызматтарды онлайн түрүндө алып жатат. Ойлойбуз ошол санариптештөрүнүн алкагында дагы биз тийиштүү иштерди да жүргүзүп жатабыз. Азыркы убакта аларды дагы ушул цифра көбөйөт деп ошонун алдында иштеп турабыз. Бул 180 миңден ашык салык төлөөчү негизги атайын салыктарды онлайн төлөшөт. Салыктар отчетторду ошондой эле башка отчетторду, декларацияларды ошол салык кызматынын атайын салык кижи деген порталы бар. Ошол же аркылуу беришет. Бул онлайн түрүндө бардык эле салык ошол кызматтарды ошол онлайн түрүндө алышат. Эң негизгиси биз ошол пандемиянын аркасы менен салык төлөөчүлөрдү дагы салык органына келбей деп көп чакырдык. Бул айларда өзүңүздөр белгилүү болгондой акыркы ошол бул сентябрдын башында 3 салыктын төлөө мөөнөтү да аяктаган болчу. Бул унаа салыгы, турак жай салыгы, ошондой эле жер салыгы. Ошондо көпчүлүк эле салык төлөөчүлөр, жарандар салыктарын онлайн түрүндө төлөштү. Бул онлайн деген кандай? Өзүнүн мүмкүн болгон, мындай айтканда, мүмкүнчүлүктөрү менен бул электрондук капчыктар болобу, пост терминалдар болобу, интернет, мобилдик банкинг бардык мүмкүнчүлүгүнө жараша салыктарын төлөштү. Бул биздин ошо анализ кылып көрсөк, көпчүлүк эле сумма, салык түшкөн сумма ошол онлайн түрүндө башка ошол перифериялык түйүндөр аркылуу түшкөндүгү бизге байкалды. Жакшы, эми мына ушул салыкты төлөөдү автоунааларда 1-сентябрга чейин, ал эми турак жайларда мына 2-сентябрга чейин төлөө акыркы учур болчу. Бирок ошол учурда канча пайызы төлөдү жарандардын, баягы төлөөгө жетишпей калгандарга кандай чаралар көрүлөт? Ошолор тууралуу дагы айтсаңыз. Бизде жыл сайын эле ушул сентябрдын башы ушул
жарандар төлөй турган салыктардын мөөнөттөрү келет. Ошондо биз практика көргөзгөндөй эле жарандар көбүнчө акыркы күндөргө калтырат. Бирок өздөрү убагында төлөбөй калгандар дагы фактылар бар. Алар мисалы үчүн ушул 2 жуманын ичинде, биринен баштап 2 жума болду. Унаа салыгын эле алсак, 170 миллион тонн ашык салык ошол унаа салыгынан түштү. Бул өзүнүн мөөнөтүнөн ашырып, өз мөөнөтүнөн төлөбөй калгандардын төлөгөндөрү. Ал эми ошол өз мөөнөтүнөн төлөбөгөн жарандарга биз административ айып салабыз. Мисалы үчүн жарандарга 1000 сом болот, ал эми юридикалык жактарга 5000 сом болот. Мындан тышкары ар бир ошол мөөнөт өтүп кеткен күнүнө негизги салыктын суммасына дагы биз туумдарды санай баштайбыз. Аларды дагы болбош үчүн да суранып кетет элем салык төлөөчүлөрдөн. Эгер кандайдыр бир жагдай менен өз убагында төлөбөй калышса, азыркы убакта бул салыктарды кабыл алуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Келип салык органына келбесеңиз да жана айтып кеткендей эле онлайн түрүндө өзүңүзгө мүмкүнчүлүк болгон жерге барып салыгыңызды төлөп койсоңуз болот. Эми мына ушул салык демекчи, ИАЭП ишкерлери ошондой эле мына ушул биздин жарандардагы салык төлөөдө бир убакыттар чектелүү да, убакыт берилет. Анан жалпы ошол салык төлөөдөгү отчеттун убактыларына токтолуп да кетсеңиз. Негизгиси ушул пандемиянын кесепетинен биз өкмөт ошондой эле салык кызматы жарандарга, ишкерлерге ошол көмөк көрсөтүү, аларга ошол тийиштүү жагдайды, ушул жагымдуу шарттарды түзүү максатында 2 жолу чечим кабыл алынган болчу. Биринчиси ошол өз убагында төлөбөй калсабы же отчетторун бербей калсабы деп биз атайын ушул чечимдерди, документтерди кабыл алганбыз. Ошол жерде мисалы үчүн биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча эгер салыктардын отчетторун бере албай калса, алар 1-июлга чейин ошол айыпсыз отчетторду берүүгө укуктарын алышкан. Ал эми экинчи документтин негизинен 1-октябрга чейин ошондой укуктар азыркы убакта салык төлөөчүлөрдө бар. Бул отчетторду берүү, камсыздандыруу жана салыктар боюнча. Бирок бул жерде да айта кетиш керек, ЕЭП өлкөлөрүн менен соодалашуунун алкагында ошол импортерлор атайын отчетторун беришет. Ал отчетторду салык төлөөчүлөр берип туруш керек. Алардын мөөнөттөрү жылдырылган жок. Алар дагы товарды киргизгенден кийин тийиштүү убакыттын ичинде салыктарын да төлөп, тийиштүү кыйыр салыктарын ошондой эле отчетторун да берүүгө милдеттүү болот. Бирок калган отчеттор боюнча ошол мөөнөттөрү 1-октябрга чейин жылдырылган. Ошол салык төлөөчүлөр 1-октябрдан тартып ошол белгиленген мөөнөттөрдө өз отчетторун бере башташат. Эми мына ошол отчетторду баягы пандемия учурунда дагы салык да жогоруда сиз айткан онлайн түрүндө дагы чогултулду да. Ошол статистикага токтолуп кетсеңиз, канча сумма салык чогулду пандемия учурунда? Эми биз ошол жыл башынан бери октябрь, ошол январь, февраль, март айларында тийиштүү салыктар өз пландалган суммада эле чогулуп жатты. Бирок пандемия учурунда ошол май айына чейин биз жоготууларга болдук. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгон бул экономикалык ишмердүүлүктүн токтоп калышына. Бирок июнь, июль, август айларында биз бир калыпка келип, ошондой эле салык төлөөчүлөр өз ишмердүүлүгүн акырындык менен жаңдыра баштагандыктан, ошол салык төлөөчүлөрдүн жардамы менен тийиштүү салыктар, мындай айтканда, пландан ашыгы менен акырындап чогула баштады. Мисалы үчүн июль айында биз 110% аткардык, август айында биз 120% аткардык. Ошол август айынын жыйынтыгы боюнча белгиленген пландан биз 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык аткардык. Бирок мурунку 5 айдын жыйынтыгы боюнча калып калган, жанагы чогулбай калган атайында сумма бар. Бизде 6,4 миллиард сом. Ошону биз акыркы 3 айдын жыйынтыгы менен аны 2 эсеге кыскарттык. Азыркы убакта бизде 3,2 миллиард сом бар, бул чогулбай калган. Бирок биздин пландарыбыз, ишке аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгы боюнча ойлойбуз, акыркы жылга, ошол жылдын аягына чейин бардык салыктарды ай сайын ошол
жогору мындай пландын негизинен толугу менен аткарууга ошол жетишебиз деп ойлоп жатабыз. Рахмат, мына соңку суроо болсун. Ушул салык кызматында салык төлөөчүлөр үчүн кандай түрлөрү бар салыктын? Ушуларга дагы бир аз токтоло кетсеңиз. Эң негизгиси ар бир ишмердүүлүктүн төлөп жаткан ар бир өзүнүн салыгы болот. Бизде республикалык мамлекеттик негизги салыктар, ошондой эле жергиликтүү салыктар болуп саналат. Мындан тышкары ишмердүүлүгүнө жараша жана айтып кеткендей атайын салыктык режимдер да бар. Ошолор дагы ушул 3 бөлүп бөлүнөт. Бирок бардыгына токтолуп кетсем убактыбыз дагы көбүрөөк болуп кетет. Ошон үчүн айтып кетейин, ишмердүүлүгүнө жараша. Бирок эң негизгиси жарандар төлөп жаткан бул көбүнчөсү бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой патент менен алектенишет. Бул жана базарда отурган, магазинде отургандар, өзү менен алектенгендер, башка кызмат көрсөткөндөр. Ошондо айта кетейин, азыркы убакта биз ошол санариптештирүүнүн негизинен мурун патентти онлайн түрүндө алып жүрсө, азыркы убакта дагы социалдык полис дагы мүмкүнчүлүк болду онлайн түрүндө алганда. Бул биз эки отчет, ошол эки салыкты бириктирип бир форма кылдык. Ошондо азыркы убакта бир формада патентти дагы, социалдык полис дагы алууга мүмкүнчүлүк алышты жарандар. Ошондо онлайн түрүндө да алышат. Булар тийиштүү форманы толтурушса эле сайтка кирип, ал жерде автоматтык түрүндө салыктын суммасы, ошондой эле камсыздандыруу төгүмдүн дагы суммасы автоматтык түрүндө чыгып, аны бирдиктүү сумма кылып төлөөгө мүмкүнчүлүк болду. Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда салыктын түрлөрү жана аны төлөөдөгү жол жоболору, ошондой эле аталган мекеменин санариптешүүдөгү иштери тууралуу сөз кылдык. Студиянын коногу мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков болду. Ал эми ишилгер программасы өз ишин улантат. Биз менен бирге болуңуз.